Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагын улантабыз. 4 чейрек 5 класс. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн бүгүн 4 сабак. Урматтуу окуучулар, биз мындан алдыңкы сабактарыбызда Мидин Албаевдин Ала тоо, Соң көл, Тянь Шань деген ырлар жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн дал ошол сабакты улап, Сүйүнбай Эралиевдин ырлары жөнүндө сөз кылабыз. Бирок биз өткөн темадан бул теманын айырмасы бир аз башкачараак. Дегенибиз анда Мидин Албаевдин ырларында туулган жерге болгон сагыныч, кусалык, туулган жердеги көптөгөн бир баалуу жерлерибизди сүрөттөө, мына ушулар жөнүндө сөз болсо, ал эми бүгүнкү сабагыбызда Сүйүнбай Эралиевдин жамгыр, булут, табияттагы бир биз көрүп эле жүргөн нерселер, заттар тууралуу сөз болмокчу. Алгач Сүйүнбай Эралиев жөнүндө бир аз маалымат бере кетели, урматтуу окуучулар. Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы азыркы Талас районунда туулган, Улуу Ата мекендик согушка катышкан. 1959 жылы чыккан Ак мөөр поэмасы анын чыгармачылыгындагы бийиктик болуп, эл арасына анын атын кеңири тааныткан. Бул жерде поэма дегенде кыргыз адабиятында билесиңер, ыр түрүндө жазылган чыгарманы биз поэма дейбиз. Ал лирикалык ырлардын чебери жана кыргыз эл баатыр экен. Эми болсо биз бүгүн дал ушул акындын жамгыр, булут деген ырлары жөнүндө сөз кылабыз. Алгач бул ырлардын мазмуну менен таанышып алсак. Сүйүнбай Эралиев жамгыр. Бүтүн жерге жамгыр жаады. Жамгыр жаады чорголоп, а биз тышка чыга албастан калдык үйдө корголоп. Асман менен жер билинбейт, алды кийин түнөрүп, көл айрыкча көйрөңдөнөт, толкун жарга тирелип. Асман жакта бирөө туруп, бытырадан аткансыйт, анын баарын шашып бушуп, көл койнуна каткансыйт. Даңгыр жерге көлчүк толуп, көз болуп жайнады, экиленип толуп ташып, акты суулар сайдагы. Көк тулаңдар жалтылдашты, жашаргандай кулпуруп, тоо тараптан түркүн гүлдүн жатты жыпар жыт уруп. Мен коргонуп олтурам да, ойлойм жамгыр тууралуу, жамгырдын да өз обону ырлар бар, туурабы? Жалбыракка тиет дагы, шырп деп добуш чыгарат, темирлерге тийген кезде ыйлагансыйт ыңаалап. Үнүн кошуп дарактарда термелишет шуудурап, эмне мынча чаң болгонсуң, дене башын жуудурат. Чөптөр жерден баш көтөрүп, умтулушат жамгырга, жалбырактар аны жутуп, айтышкансыйт жан жырга. Жан бар жыргап турат, жакшы көрүп жамгырды, көп сагынып калган кезде жер суусунун кандырды. Жамгыр, жамгыр, ар тамчыдан сезем тунук асманды, сенин өлбөс кубатыңдан жер ойгонот жаз жандуу. Жамгыр, жамгыр, ар тамчыдан табам күндүн нурларын, көрөм сени ар тамчыңда жылдыз жанып турган. Мына жамгыр дали жерге куюп жатат нөшөрлөп, куштар учпай олтурушат, качаан бүтөр экен деп. Алаңгыча ыр жаңырды, адыр талаа түздөрдөн, тоодон таштан, ысык көлдөн, жолдон баскан издерден. Көк чөптөрдөн, дарактардан, түркүн тилдүү куштардан, ободогу булуттардан, булуңдардан, бурчтардан. Алыр жердин ыры болчу, чаңкаганын кандырган, эми өтүнөт, тойдум, токтогум деп жамгырдан. Жамгыр тынып тура калды, ырга тосуп кулагын, ошол кезде кыт-кыт күлдү, тоо чаптырып булагын. Боору катып кыткылыктап, алды жакта ким күлөт, деп булуттун арасынан күн карады күлүмдөп. Лагердеги чатырлардан тышка чуркап чыгабыз, жашыл жердин жаңырларын, жашырларын угабыз.
көк чөптү биз куттуктайбыз, көлгө салам беребиз, толкундарга чаба куруп, жыргай түшөт денебиз. Урматтуу окуучулар, сабактын башталышында айткандай, Сүйүнбай Эралиев лирикалык ырлардын чебери деп айттык. Бул сөзүбүз орундуу болуусу үчүн дал ушул жамгыр деген ырына маани беребиз. Эмне деген гана сүрөттөөлөр, эмне деген гана салыштыруулар, ырлардын ички түзүлүшү, алардагы уйкаштык, ыргак, ырларды жандуу, элестүү чагылдыруусу бул Сүйүнбай Эралиевдин чеберчилигинен кабар берет. Албетте бул ырды угуп жатканда силер дагы көз алдыңарга кудум эле жамгырдын ортосунда калып кеткендей, айтор ар бир сапта болуп жаткан окуяларды ийне жибине чейин элестетип турдуңар өңдөнөт. Анын сыңарындай эшикте да жамгыр жаап жаткан учуру Чыңгыз Айтматовдун Акчаан деген аңгемеси бар. Көпчүлүк окуучулар сурашат. Агай, Акчаан деген эмне, ал кандай болот? Бир окуучу айтат, Акчаан болгондо жамгырдын тамчылары аппак болобу деп. Жок, андай эмес. Акчаан дегенде бул эрте жазда көп убакытка чейин токтобой унду электен элегендей майда себелеп жааган жамгырды биз Акчаан деп коебуз. Адатта 3 күндөн 7 күнгө чейин кээ бир учурларда токтобой жааган мезгилдери болот. Дал ошол учурда жер аябай жамгырдын суусуна тоюп, айтор андагы чөптөр баш көтөрүп, айлана чөйрө жашылданат. Мына ошондуктан да болсо керек, кыргыз элибизде жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген бир жакшы сөз бар. Ал эми сабагыбыздын жүрүшүндө биз жамгырдын жер үчүн, эл үчүн пайдаларын айтып кетүүбүз керек. Албетте жамгыр жерге жашоо берет, жашылдык берет, күч берет, суу берет. Тагыраак айтканда, жердеги жандуу заттардын баарына бир жакшылык алып келет. Ал тургай жамгыр жааганда кайсыл бир адам жакшы тилек кылса, жакшы ниет кылса, ал тилеги сөзсүз орундалат деген сөз бар. Себеби жамгырдын ар бир тамчыларын бирден периште алып түшөт. Ар бир тамчыларын. Мына ошондуктан дагы жамгырдын пайдалары өтө көп. А бирок кээ бир учурларда жамгырдын айынан өтө көп ташкындар болот. Кээ бир учурларда эгиндерди жыйноо маалында жаап койгон мезгилдери болот. А бирок муну жамгырдын адам баласына зыян деп түшүнүүгө болбойт. Албетте бул табияттын иши, табияттын көрүнүшү. Андыктан жамгырдын зыянына караганда адам баласы үчүн пайдасы көп деп эске алабыз. Эгер жамгыр жок болсо, анда жер жүзү кандай болмок? Эгер жамгыр жок болсо, анда жердеги баардык өсүмдүктөр, жаныбарлар кырылып кетмек. Ал тургай адамдардын дагы ичер суусу түгөнүп, айтор жер жүзүнүн үстүндө аябай эле татаал иштер, кыйынчылык күндөр болмок. Акын жамгырды сүрөттөөдө аябай салыштырууларга көп маани берди. Обо деди. Обо дегендин синоними көк, асман деп коебуз, мейкин деп коебуз. Демек, мейкинде кимдир бирөө туруп алып, бытырада аткандай деди. Аны болсо ысык көл же болбосо көлдөр койнуна каткандай. Адатта катуу деген сөз катуу, бекитүү, жашыруу синоним сөздөр. Демек, карагылачы, ысык көл ар бир тамчыны койнуна катып алып атат дейт. Чындыгында эле жамгырдын тамчылары ысык көлдүн же айтор көлмөлөрдүн, көлдөрдүн үстүнө тамган замат анын кайда кеткени бизге белгисиз болуп калат.
Себеби ал көлдүн курамына кошулуп кетет дагы анын кайда кеткени билинбей калат. Мына ошондуктан Сүйүнбай Эралиев бул жерде ар бир жамгынын тамчыларын ысык көл өзүнүн койнуна катып алгандай деп сүрөттөөлөрдү берди. Андай болсо биз экинчи ыр менен таанышабыз. Экинчи ыр булут деп аталат. Сүйүнбай Эралиев булут. Карайм көктө булутту, кара чач, кара мурутту, көөдөй кара сакалдуу, тонусаң сел жакалуу, чачтары жерде чубалат, жай алдырбай бир жерге келатат жел кубалап. Булут желге кайрылат. Булукпачы, тонум айрылат. Минтип булка бергендей, мен билем сенин үгөйүң. Жаалданбай тура тур, жамгырым жерге төгөйүн. Жооп берет жел анда. Булут болгон менен да. Жок турбай бакылым, байкап кара акырын. Кең талааны эгиндүү, буудай арпа быш элек. Бышпаганы тегинбе, бышырууга күн керек. Демек жамгыр төкпөгүн, таңдан кечке жадырап, тийип турсун көктөгүн. Анда булут кеп айтат. Аксымсың да деп айтат. Биз экөөбүз тууганда, бир четинен асмандын бир четинде кууганда, чыкмак белем үйүзүң. Андан көрө сабыр эт, акылдашып алалы. Суугарбаса талааны, суугарбайла бирок. Тетиги топ баланы суу кылып жолго салалы. Булутту жел укпады, турба менин жолумда. Сакалдан кармап булуктаны, сакалы келди колуна. Капшыты бары кайрыды, калдактап учуп жөнөдү. Кара тондун айрыгы булут белем намыстуу. Бул кордукка чыдабай, жашын мөлт-мөлт тамызды. Айдап барып жел аны ашырды тоону алыска. Адатта дал ушул ырды айылда жүргөн адамдар, айылда жүргөн балдар көбүрөөк түшүнүшөт деп ойлоймун. Себеби билесиңер, эгерде шамал катуу болуп жаткан болсо, анда жаан анчейин жай бербейт. Себеби шамал булуттардын баарын алда кайда учуруп башка жакка алып кетет. Бул жерде дагы диалогтук түрдө ыр түзүлүп атканын көрүп атабыз. Демек, жаратылыштагы кубулуштар, мисалы шамал менен булуттун маеги. Шамал айтты, жаабагын жерге деди. Арпа быша элек, буудай быша элек деп аны сакалынан кармады. А бирок булут мейли андай болсо арпаларга жаабайын, буудайларга жаабайын, а бирок тетиги жолдо ойноп жүргөн балдарды суу кылып үйүнө айдайын деди да. Ага да шамал көнгөн жок. Акыры аны сакалынан алып, ары булкуп, бери булкуп, тоону ашырып жиберди. Ошентип булуттагы жамгырлар жаабай калды. Эми булуттун адам баласына пайдалары кандай? Биринчиден, аптаптуу күндөрү күндүн көзүн тосуп, кандайдыр бир деңгээлде жерге салкындуулук, мейлиндүүлүк тартуулайт. Кээ бир учурларда жер кургап кеткенде кара булуттар пайда болуп, андан жааган тамчылар жерди дагы эле жашылдандырат. Ал эми кээде пахта жана башка назик өсүмдүктөргө дал ушул жамгырдын айынан зыян жеткен учурлар дагы болуп калат. Жамгыр жаадыруучу булуттардын айынан. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда ыргак деген түшүнүк боюнча да сүйлөшөбүз. Ыргак деген эмне? Мына ошол жөнүндө да бүгүнкү сабагымда силерге айта кетем. Ыргак жөнүндө түшүнүк. Ыргак кандайдыр бир иш аракеттин белгилүү бирдей убакытта кайра-кайра кайталанып турушу. Турмушта бардык нерселердин өз ыргагы болот. Маселен, жүрөктүн согушу, күн менен түндүн алмашышы, суунун агымынын бирдейлиги, толкундун кыймылы жана башка. Мына ушул ыргак бузулганда нормалдуулук сакталбайт. Жүрөктүн бирдей сокпошу адамдын дартын билдирет, оорусун билдирет.
анын жашоосу, анын ден соолугу жакшы эместигин билдирет. Демек, ыргактын бузулушу. Ырды ыр кылган ушул ыргак. Ритм ырдын негизги күчү, негизги кубаты деп Маяковский айткан. Ак учук бердим саптап ал десек, ал ыр болгон жок. Ак учук бердим саптап ал. Бул ыр болуш үчүн дагы бир сап кошуп көрөлү. Анан аны үйүңө алып кет. Бул кандай ыр болуп калды? Чындыгында түшүнүксүз ыр болуп калды, туурабы? Себеби биринчи сап менен экинчи саптын таптакыр бири-бирине байланышы дагы, бири-бирине уйкаштыгы дагы, бири-бирине болгон ыргак дагы жок. Ыргак калыбына келиш үчүн ак учук бердим саптап ал деген сөз айкашына ак шуңкар бердим таптап ал дегенди кошкондо ыргак пайда болду да эми ырга окшоду, туурабы? Ыргак адатта ырдын жаны. Себеби дал ушул ыргак менен ыр көркүнө чыгат. Ыргак менен ырдын дагы да болсо көркөмдүүлүгү артып олтурат. Эгерде андай болсо, бүгүнкү тапшырмабыз күндөгүдөн өзгөчө. Айтайын дегеним, кыргыз адабияты китебиңердеги Сүйүнбай Эралиевдин Булут деген ырын карап чыгасыңар. Анда түрдүү ыргактар берилген. Ошол ыргактарды байкоого алабыз. Мисалы, карайым көктө булутту, кара чач, кара муруттуу деген эки сап ыргак аркылуу бири-бирине байланышып турат. Андан ары сакалдуу, жакалуу бири-бирине байланышып тургандыгын көрүп турабыз. Чубалат, кубалап деген сөздөр дагы бири-бирине ыргак менен байланышып тургандыгын көрүп турабыз. Кийинки саптардан дагы дал ушундай ыргактарды таап, аны кыргыз адабияты дептерибизге көчүрүп жазабыз. Жана WhatsApp аркылуу өзүбүздүн кыргыз тили жана адабияты мугалимибизге жөнөтөбүз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эгерде бул сабак болуп жаткан учурда да эшикте жамгыр жаап турган болсо, анда терезеден башыңызды чыгарып, жамгырдын тамчыларына колуңузду созуп, айтор жаратылыштын бул кубулушунун өзгөчө сулуулугун, өзгөчө назиктигин, өзгөчө көрүнүшүн дагы жан дүйнөңүз менен сезип көрүңүз, урматтуу окуучум. Кайрадан кийинки кыргыз адабияты сабактарында жолукканча сак саламатта тургула.